Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nu'man ibn Beşirat ve sahabanın rivayet kılan hadisinde mınday dep aytadi. Bu hadis Bukhari, Müslim'de kelген. Denede adam balasının denesinde bir üzüm et бар дейт. Эгерде ошол bir üzüm et оңголгон болсо, анда бардык дене оңолот. Эгерде ал ошол bir üzüm et бузулган болсо, анда бардык дене бузулат. Ал эмне дегенде, ал жүрөк деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетти. Көрдүңүздөрбү, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдын оңолушу, денесинин, бардык дене мүчөсүнүн өзүнүн оңолушун жүрөккө байлады. Жана ошондой эле ошол адам баласынын жүрөгү оңолгон болсо, сөзсүз түрдө ошонун таасири адам баласынын дене мүчөсүндө, сырткы дүйнөсүндө көрүнүш керек. Ошондуктан ахли суннанын алымдары айтышкан, ички дүйнө менен сырткы дүйнөнүн байланышы болот, сөзсүз болот. Эгерде ич жагы адамдын ички дүйнөсү, жүрөгү оңолгон болсо, анда сырткы дүйнөсү дагы, дене мүчөлөрү, кылган иштери да оңолот. Эгерде жүрөгү начар болгон болсо, анда сырткы иштер дагы, амалдар да начар болот деп ушинтип байланыштырып айткан. Муну арабча ат-талазу байнал захир вал батин деп коет. Адам баласынын ошо ички сырткы дүйнөсүнүн байланышы болот сөздөрдө. Бул сөздөн ошо эмнени айткым келди? Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадиси менен мусулмандарды, адамдарды эмнеге үндөп атат? Ошо жүрөктөрүнө көңүл буруп, жүрөктөрүн оңдосун, ошо жүрөк аркылуу алардын дене мүчөлөрү дагы, башка нерселери, бардык амалдары оңолот. Анан биз эми бул жашоодо көрүп эле жүрөбүз, мисалы көптөгөн адамдар бар. Айрыкча жашы өтүп калган адамдар бар. Аларга келип даават кылсаң, жакшы ишке чакырсаң, орозо кармап зекет бер, намаз оку деп айтсаң, айрыкча намазды айткан болсоң, көбү эмне деп шылтоо кылышат? Көптөгөн адамдар менин жүрөгүм таза эле, эч кимге зыяным жок, колдон келген жардамды кылып атам, мен жакшы эле кишимин, жаман кылган жокмун, ушул акыбалда деле жүрө берсем боло берет дегендей кылып шылтоо айтышат. Албетте мындай нерсени көп эле угуп жүрөбүз, бул такыр туура эмес нерсе. Эмне себептен? Мына ошонун себеби ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте ачык айкын айтып кетти, адам баласынын жүрөгү оңолгон болсо, анда бардык дене мүчөлөрү оңолот дейт. Ошондуктан эгерде ошол адамдар айткан сөздөрүндө чынчыл болушса, жүрөктөрү таза болгондо, алардын дагы амалдары таза болуп жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы алардын тил менен айткан сөздөрү бар. Жүрөгүбүз таза, биз жакшы эле иш кылып атабыз деп, бирок сырткы дене мүчөлөрү менен Аллах буйрган парыздарды аткарышпайт. Ошондуктан алардын сөзү чын эмес. Анткени биз айтып кеттик, бул адам баласынын жүрөгү менен сырткы денесинин мүчөлөрүнүн байланыштары сөзсүз болуш керек. Эгер байланыш жок болгон болсо, жанагындай шылтоо өтпөйт. Ошондуктан ошондой адамдарга жакшылап даават кылып түшүндүрүш керек. Кудай Тааладан коркуңуз, Алла Таалага ибадат кылыңыз. Жүрөгүңүз эгерде оңолгон болсо, башка дене мүчөлөрү дагы оңолмок. Бул деген Аллах субхана тааланын түшүргөн парызы, мисалы намаз жөнүндө айтып аткан болсок, намаз, зекет, орозо, ажылык, ошого окшогон иштер. Кудай Тааланын парызы, милдети, мына ушул иштер, ушул жакшы амалдар, ибадаттар аркылуу Аллах субхана таала жүрөктү оңдойт. Ошо менен биз адам баласынын жүрөгү кандай экенин билебиз. Кудай Тааланы коркуңуз деп жакшылыкка чакырыш керек. Аларды жамандыктан кайтарыш керек. Анан көп адамдар ошондой туура эмес ишеничте, ойдо жүрө берет. Ошентип айтып атышып, ошондой адамдардын канчасы мисалы дүйнөдөн өтүп кетти. Кээ бирөөсү айтат, мен ошо ишимди бүтүп алайын, кийин пенсияга чыгып алайын, андай намаз окуйн дейт. Кээ бирөөсү дагы бир башка шылтоону айтат, бул жумушумду бүтүп алайын, тиги жумушумду бүтүп алайын деп ошентип саждага башы ошо чекеси жерге сажда кылбай канча деген адамдар өтүп кетти. Бул эки дүйнөдө тең андай адамдарга чоң коркунуч алып келет. Ошондуктан өзүбүздүн эле жакын туугандарды, досторубузду, тааныштарыбызды ушундай туура эмес пикирлерден куткарып чыгышыбыз керек. Аларга туура иш, туура даават жүргүзүшүбүз керек. Адам баласы Аллах субхана тааланын буйруктарын сөзсүз аткарыш керек.
адам баласы Аллах субхана тааланын буйруктарын кандай буйрук болбосун ошону аткармайынча ал адам ыймандуу боло албайт. Ыйман деген ошо адам баласынын ишеничинен, айткан сөзүнөн жана кылган амалдарынан турат. Ушу 3 нерседен турат. Биз ошону ыйман деп билебиз. Адам баласы тили менен жакшы сөздөрдү айтып, келимен айтып, Алла тааланы уктап ыйман келтирет. Жүрөгү менен жакшы иштерди кылып, тастыктап, ишеним ыйман келтирет. Жана жакшы кылган иштери менен, дене мүчөсү менен амалдарды кылып ыйман келтирет. Ошол себептен Аллах субхана таала Куранда көп жерде ыйман келтиргендер жана жакшы иш амалы, жакшы иштерди аткаргандар деп көп айтып кеткен. Жанаша кылып. Ошондуктан амалсыз ыйманды элестетүү мүмкүн эмес. Ахлу суннанын акыйдасында ошо амал 3 нерседен турат. Адам баласынын ишеничинен, жүрөгү менен болгон ишеничи, тили менен айтуусу менен жана дене мүчөсү менен амал кылуусунан ошо 3 нерседен ыйман куралат. Канчалык адам баласы амалын жакшыртып, жакшы амал кылган болсо, ошончолук ыйманы көтөрүлөт. Канчалык амалы начар болуп, күнөө иштер кылып, жакшы амалдары азайган болсо, ыйман ошончолук азаят. Ошондуктан адам баласынын ыйманы азайып көбөйүп турат. Жакшы иштерди жасаган болсо, ошончолук ыйман көтөрүлөт, күчтөнөт. Жаман иштер жасаган болсо, алсырайт, күчү кетет. Мына ушул нерсени ар бир мусулман билип, Кудай Таалага жакындаш керек. Анан ошонун аркасында дагы кээ бир адамдар айтып коюшат, биз эми ошо элдерге баягы жакшылык кылып аткандарын милдет кылышып, биз деле жакшылык кылып атпайбыз. Албетте, элдерге кайрымдуулук кылабы же башка иш жакшылык кылышабы, ал дагы жакшы иш. Бирок бул жетиштүү эмес. Анткени адам баласы мамилени эки тарапка кылыш керек. Биринчиден Аллах субхана таала менен болгон мамилесин оңдош керек, андан кийин эл менен болгондо мамилени оңдош керек. Анан эл менен болгон мамилени оңдоп коюп, эгерде ошондой адамдарга ишенген болсок, анан Аллах субхана тааланын акысын унутуп коюшкан болсо, андай адам жакшылыкка жетпейт. Балким Аллах субхана таала ошондой адамдарга бул дүйнөдө кылган, элдерге кылган жакшылык үчүн кээ бир жакшылыктарды берип коюшу ыктымал. Мисалы, кээ бир динсиз капырлар бар го, алар деле кайрымдуулук кылып, акчаларын жумшап, жетим жесирлерге жардам берип, жана андан башка бир жакшы иштерди аткарышат. Бирок динге ишенишпейт, Кудай Таалага ибадат кылышпайт. Мына ошол кылып аткан дүйнөдөгү жакшы амалдары үчүн Аллах субхана тааланын жашоолорун жеңилдетип, бул дүйнөдө кээ бир жакшылыктарды берип коюшу ыктымал. Бирок алар акыретте ыйман келтирбей өтүшкөн болсо, түбөлүк тозокто калат, катуу азапка калып, бул дүйнөдө кылган жакшылыктардын амалын кыямат күнүндө ошол амалдардын үзүрүн эч качан көрө албайт. Бул жөнүндө Аллах субхана таала мына Куранда ачык эле айткан. Ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura дейт. Биз ошо кафырлардын кылган амалдарына келдик дейт кыямат күнүндө. Анан ошо кылган амалдарын эмне кылып салдык? Faj'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura деген бул жанагындай сапырылган, мындай көрүүгө кыйын болуп калган, сапырылып кеткен чаң сыяктуу да. Ошону хаба дейт. Айрыкча жанагы терезеден күндүн нуру түшкөн болсо, үйдүн ичине кирсе, мына караса ошо нурдун ичинде чаңдар көрүнөт го. Колго кармалбайт, күндүн нуру жок болсо көрүнбөйт. Мына ошондойду хаба дейт. Көрдүңүздөр, мына ошондой деңгээлде Аллах субхана таала кафырлардын амалын кыямат күнү ошондой чаңга сапырылган, эч нерсеси көрүнбөй калган чаңдай кылып жок кылып салат. Мындайча айтканда үзүрүн көрбөйт. Андай нерсе көзгө да араң көрүнөт. Мына ошентип ыйман келтирбегендердин акыбалдары ошондой болот. Бул дүйнөдө ошо жана башында айткандай Аллах субхана таала кээ бир жакшылыктар берип коюшу ыктымал, ошондой жакшылык кылып аткандар үчүн. Бул дүйнөдө үзүрүн көрүшүп, ден соолуктары чың болуп, иштери жүрүшүп, бизнестери жүрүшүп, жакшы жашап кетиши ыктымал. Бирок кыямат күнү ыйман келтирбесе, адам баласы бул дүйнөдө канчалык жакшылык кылбасын, миллиард деген алтын, күмүштөрүн, байлыктарын сарптасын, Аллах субхана таала ыйман келтирбеген болсо, эч бир пайда бербейт кыямат күнү. Ошондуктан бул өтө маанилүү маселе. Анан адам баласы мен баягы бирөөгө жакшылык кылып атам деп өзүн алдабаш керек. Ал жакшылык кылып атса, ал адамдарга болгон жакшы мамиле. Анан биз айтып кеткендей, адам баласы эки мамилени бирдей алыш керек. Аллах субхана таала болгон мамилесин жана адамдарга болгон мамилесин дагы. Аллах субхана таала болгон мамилеси бул эң негиздүү. Бул биринчи орунда турган маселе. Эгерде
адам баласы бул дүйнөдө адамдарга жакшылык кылбай же колунан келбей кылбай эле кетип, бирок ыйманы түз жакшы адам болсо, ага соо болот. Эгерде ал адам баласы бул дүйнөдө Аллах субхана таала менен болгон мамилени оңдобой, Алла таалага ибадат кылбай, бирок да адамдарга жакшылык кылып келип кеткен болсо, ал кыямат күндө соопко жетпейт. Анткени ал адамдын баласынын ыйманы жок болчу. Ошондуктан баягы мен жакшылык кылып атам деп эле Аллах субхана тааланын буйруктарынан, ыймандан качкан болбойт. Сөзсүз түрдө адам баласы Алла таалага сыйыныш керек, буйруктарын аткарыш керек. Ошо чыныгы ыйманын ошо иш жүзүндө тастыктап кылып аткан амалдары менен көрсөтүш керек. Анан ошондо адам баласы ишенет, бул адамдын ыйманы бар экен. Ошонун белгилери мынан дене мүчөсү менен билинип атат, көрүнүп атат деп биз билебиз. Мына ошондуктан ушундай түз ой пикирди, жакшы иштерди, амалдарды адамдарга жеткиришибиз керек. Көптөгөн адамдар өздөрүн алдап коюп эле жүрүшөт. Кудай таалага сыйынбай, ошентип кээ бир адамдардын эми тубаса ушундай жакшы мүнөздөрү бар, тубаса жакшылык кылууну жакшы көргөн адамдар бар. Анан ошентип атабыз, биз жакшы кылып атабыз деп. Кээ бирөөсү тубаса жоош адамдар бар, бирөөгө жаман сүйлөбөйт. Анан ошолордун алданып, мен жакшы иш кылып атам деп намаз окушпай, орозо кармашпай, зекет беришпей, жана башка исламдын башка ибадат аткарбай эле жүрө беришет. Бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан адам баласы бул дүйнөгө келгенден кийин Аллах субхана тааланын буйруктарын толугу менен аткарып, Алла таалага сыйынып, жана ошондой эле Алла тааланын акысы бергенден кийин башка адамдарга дагы, мусулман бир туугандарына, андан башка адамдарга дагы жакшылык келтирип, аларга жардам берип, кошумча көптөгөн соопторду жыйнаса болот. Мына ошондо чыныгы баягы ыйманы толук, ыймандуу мусулман болуп саналат. Ошондуктан ушул маселени көңүлүңүздөргө тутуп коюңуздар, жакындарга, туугандарга, башкаларга даават кылып жеткириңиздер. Анткени бул эң негизги маселе. Биз ошо бул жашоого келгенден кийин бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, туугандарыбызды жана андан башка адамдарды тозок отунан куткарышыбыз керек. Жамандык жолунан кайтарышыбыз керек, жакшылыкка чакырышыбыз керек. Анан ошондо гана биздин ыйманыбыз толук болот. Биздин үммөттүн эң жакшы сыпатынын бири бул мусулман үммөтүнүн бул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат. Жакшылыктын кандай түрү болбосун, жамандыктын кандай түрү болбосун, андан да кайтарышыбыз керек. Мейли ушундай ишеним жагынан болобу, же баягы иш жүзүндө кылынып аткан амал болобу, же тил менен айтылып аткан жамандык болобу, ошонун баарынан кайтарып, элдерге, жакындарга, туугандарга жеткиришибиз керек. Айрыкча бул жана жүрөккө, ишенимге байланыштуу болгон маселелерди көңүл буруп, адамдардын жүрөктөрүнө орноп калган туура эмес ой пикирлерди чыгарышыбыз керек. Кандай ой пикир болбосун. Мына ошол өтө негиздүү маселе. Ушуга көңүл буруп, даават жолунда дайыма бекем болуп, мусулмандарга, элдерге, жалпы элге жакшылык кылган адамдардан бололу.